техникалык коопсуздуктар боюнча тарыялык саат өтөбүз. Өзүңөргө маалым болгондой, кол мүмкүн сайын техникада өнүгүп, машинанын түрлөрү көбөйдү. Жолго чыксаң кыйма чейин жүргөн машиналар. Эгерде биз жол эрежесин билбесек, өмүрүбүзгө коркунуч келтире турган ар кандай жол кырсыктарына дуушар болушубуз мүмкүн. Жол эрежесин сактоодо бизге эмне жардам берет балдар? Албетте, буга чейин силер менен үйрөнгөндөй жол чырагы жардамга келет. Жол чырагынын 3 көзү бар. Жашыл, сары, кызыл. Сары күйгөндө жүрүүгө басууга даярдан деген белги. Жашыл күйгөндө өтүүгө белги берилет. Ал эми кызыл күйгөндө баарыбыз токтошубуз керек. Жөө жүргүнчүлөр үчүн машина жолдордо атайын зебра деп мындай ак сызык менен сызылган белги коюлган жолдор. Жөө жүргүнчүлөр жашыл жол чырактын жашыл көзү күйгөндө ушул жол аркылуу өтүш керек. Балдар, эч качан машина жүрүүчү жолго ойнобогула. Эгерде жөө жүрүүчү жол жок болсо, анда кыймылга каршы жолдун чети менен басуу керек. Машиналар өтүп аткан жолдон өтүп бара жатканда алгач сол тарапты карайбыз. Чаар жолго же болбосо зебрага түшкөндөн кийин оңго карайбыз. Жүрүп келе жаткан машинанын алдынан эч качан чуркабагыла. Себеби ал катуу ылдамдык менен келе жаткан болсо, бир кыйлага сүрүлүп барып токтойт. Кырсыкка кабылышыңар мүмкүн. Эгер жолдон өткөнгө жетишпей калсаң, борбордук сызыкка же коопсуздук аялдамасына токтоп, светофордун жашыл белгиси күйгөнчө күтүп тургун. Мына чаар жолдун ортосунда атайын токтой турган жер болот. Ушул жерге келип күтүп турушуңар керек балдар. Анан светофордун жашыл белгиси күйгөндө өтөсүңөр. Демек балдар, жолдо жүрүүнүн эрежеси боюнча эсибизге түштүбү? Кайрадан кайталайбыз. Жолдон светофордун жашыл белгиси күйгөндө гана өткүлө. Ошондой эле машиналар жүрүүчү жолдон чаар жол менен өткүлө. Бул жерде атайын жөө жүрүүчү адамдар өтүүчү белги коюлган болот. Ал эми эл көп, машиналар көп жердин алдынан өтө турган өтмө жолдор бар. Мына ошондой жолдор менен өтүүгө аракет кылууга. Ар дайым кырсыктан оолак болууга, эрежеге так болууга балдар. Эми техникалык коопсуздук менен тааныштырам балдар. Техникалык коопсуздук менен буга чейин эле тааныштырганбыз силер менен, ошентсе дагы бир жолу кайталайлы. Эч качан курулушка жакын жерде ойнобогула. Ар кандай кырсыкка кабылышыңар мүмкүн. От менен ойнобогула. Колуңарга күкүрт же от чыгуучу ар кандай буюмдарды кармабаганга аракет кылгыла. Электр тогу менен ойнобо. Эскерте кетүүчү нерсе балдар, силер азыр көбүнчө үйдөсүңөр. Мынандай ток сайылуучу точкага учтуу темир нерселерди сайбагыла. Анткени темир токту тез тартат. Ток тартып кетиши мүмкүн. Учтуу, кескич буюмдар менен ойнобогула. Мисалы кайчы, бычак, алар менен эч качан ойнобогонго аракет кылгыла. Үйдө сакталган ар кандай суюктуктарды, дарыларды ичип көрөм, байкап көрөм же даамын татып көрөм дебегиле. Ал ар кандай оорулардын башаты болушу мүмкүн. Ачык терезеден эч качан башыңарды салаңдатып карабагыла. Адамдын башы денесинен оор болот. Түшүп кетишиңер мүмкүн. Кар тоңгон, муз тоңгон жерлерден дагы этият болуп өткүлө. Жана ошондой муздарды, азыр эми күн ысык,
Муздаткычтардагы музду алып жебегиле. Тамагыңар ооруйт балдар. Эгерде кандайдыр бир коркунуч туулса, 101 деген телефонго чалуу керек. Бул акысыз. Балдар, ар дайым техникалык коопсуздуктун эрежесин сактагыла, ата-энелердин тилин алгыла. Азыр мына аралыктан окутуу жүрүп жатат. Тазалыкты сактагыла, колуңарды ар дайым самындап жууп, тамак жеердин алдында болобу, башка учурда болобу, дааратканага барып келгенден кийин ар дайым тазалыкты сактап, антисептиктерди колдонгула. Ден соолугуңар үчүн кам көргүлө. Ушун менен сабагыбыз аякталды балдар. Саламатта болуңула.